Арыбаңыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Радио угармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Бишкек шаарынын Ленин району боюнча өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал тартиптеринин алкагында аткарылган жана аткарылып жаткан иштер тууралуу Ленин администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын башчысы Аким Султанов Токтосун Султанович маалымат берет. Брифингди ТүЗОдон ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, 5 канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРден YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, НТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о выполненных и выполняемых работах в рамках объявленного режима чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации по республике. В выполняемых работах в Ленинском районе города Бишкек расскажет глава муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району Аким Султанов Токтосун Султанович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, а также услышать на радиостанциях Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мин Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио. Анда Токтосун Султанович, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу Борбор калабыбыздын тургундары. Сиздерге Бишкек шаарынын Ленин районунун аймагында COVID-19 коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы жүргүзүлүп жаткан иштери жөнүндө Ленин райондук администрациясынын маалымат берүүгө уруксат этиңиздер. Ленин районунун статистикалык маалымат боюнча бүгүнкү күнү 267,2 миң калкы жашайт. Ошонун ичинен 71,5 миң үй бүлөбүз бар. Ленин районунда 6 муниципалдык аймактык башкармалыктар бар. И ошол эле маалда 11 жаңы конушубуз бар. Ленин район аймагында 20 жылдын 4-майына карата лабораторлук жактан тастыкталган коронавирустук 82 учуру аныкталган. Бишкек шаары боюнча райондун үлүшү 35,5% түзүүдө. Анын ичинен 6 учур сырттан келгендер болуп эсептелет. 76сы жергиликтүү жуктуруп алгандар. Ошондой эле ооруган адамдар менен жакын чөйрөдө, бул мындайча айтканда биринчи категорияда контакт болгондордун саны 223 адам түзөт. Анын ичинен бүгүнкү күнү 62 адам байкоодон алынган. Бишкек шаарынын аймагында 8 обсервация болсо, ошонун 5-өө Ленин районунда. Бул Отель Гарден, Отель Аккеме, Манас университетинин жатаканасы, Интергелпе көчөсүндөгү жатакана и жанагы Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборунда. Номер 1 бириктирилген үй бүлөлүк медицина борборунун базасында 10 мобилдүү топ уюштурулган. Алар 4 кишиден турат. Бул врач, эпидемиолог, врач, лаборант, анан жана айдоочу. Бардыгы болуп 40 адам ишке тартылган. Ошондой эле 4 кишиден турган кул борбордун иши уюштурулган. Мобилдик бригадалардын ишин уюштуруу үчүн мэрия тарабынан транспорт, тамак аш, күйүүчү май жана жекече коргонуучу каражаттар бөлүнүп берилген. Бардык мобилдик бригадалардын тарабынан бүгүнкү күнү 2380 жеринен чыгып анализ алынган. Республикалык штабтын чечимин аткаруу үчүн мобилдик топтор тарабынан 82 ооруган адамдардын ичинен 49 учур, мындайча айтканда ачак деп коебуз, ошолорду аныктап, анын ичинен жаңы конуштарда 17 учур болуп эсептелет. 49 ачактын ордуна бүгүнкү күнү чыгып, жакындарынан, кошуналарынан бүгүнкү күнү толук анализдер алынды. Баары бүгүнкү күндө отрицательный чыкты. Район боюнча бүгүнкү күндө тазалык муниципалдык ишканасы тарабынан 55 көчөлөр дезинфекциялоодон өттү. Бул тротуарлар, жер астындагы адам өтүүчү жолдору, бетон жана темир тосмолор, мечиттердин айланасында жана Аккеме, Гарден обсервация уюштурулган аймактарында дезинфекциялоо иштери жүрүп жатат. Дезинфекциялоо үчүн баардыгы болуп 4 кызматкер жана 9 атайын техника тартылган. Санитардык жана карантиндик блокпосттор бүгүнкү күнү Ленин администрациялык району аймагында 25 марттан 30 апрелге чейин 13 санитардык карантиндик блокпост болгон. Андан кийин 7-ге түшүрүлүп,
бүгүнкү күнү 4 блокпост ишин жүргүзүп жатат. Калк арасында түшүндүрүү иштери жүргүзүү жөнүндө маалымат. Муниципалдык администрациянын Facebook жана Instagram социалдык тармактарында, расмий баракчаларында администрация кызматкерлеринин өзгөчө абал жана коменданттык саат мезгилиндеги режимди сактоо жөнүндө маалымат чагылдырылып турат. Ошондой эле үй комитеттеринин, турак жай ээлери шериктештеринин төрагалары жана МАП кызматкерлери тарабынан эл арасында түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз бүгүнкү күнү жүргүзүлүп турат. Кошумча дем алыш күндөрү чоң жанагы супермаркеттерде Народный, Фрунзе, Глобус жана баш аламандыкка жол бербөө, ошол эле маалда санитардык нормаларды сакталышын камсыздоо максатында МАП кызматкерлери түшүндүрүү иштерин улантууда. Социалдык коргоо жалпы район боюнча бүгүнкү күнү азык түлүк жардамы менен 23.134 үй бүлөгө жардам көрсөтүлдү. Калкка азык түлүк жардам көрсөтүүнүн негизги 5 тармактан бүгүнкү күнү алынууда. Биринчиси бул республикалык бюджеттин келип атат. Бүгүнкү күнү 3,5 миң кап un, 450 кап шекер, 8 миң азык түлүк пакеттери берилди. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 4182 азык түлүк пакети берилди. Үчүнчү жеке бизнес тармагынан бүгүнкү күнү 5880 азык түлүк пакеттерин тараттык. Ошол эле маалда өзүңүздөр билгендей араб фонддору, араб мамлекетинин Бишкекте жайгашкан фонддорунан дагы 2005 азык түлүк таралды. Мындан тышкары жеке жарандар дагы өзүнүн жардамын көрсөтүүдө. Бул бүгүнкү күнү жеке жарандар өзлөрүнүн баягы инициативасын көтөрүп, бүгүнкү күндө өзлөрү да таратууда. Ошол эле маалда муктаж болгон жарандардын тизмеси кандай жол менен түзүлөт деп бүгүнкү күнү бул абдан чоң суроого неме болуп атат. Мен ошону айта кетейин деп атам. Эң биринчи Ленин райондук социалдык өнүктүрүү башкармалыгы тарабынан түзүлгөн тизме боюнча бул каттоодо бизде турган адамдар. Экинчи кварталдык жана үй комитеттеринин турак жай ээлеринин шериктештигинин төрагалары тарабынан түзүлгөн тизме боюнча кетебиз. Үчүнчү Бишкек шаарынын Ленин районунун билим берүү борбору аркылуу түзүлгөн тизме, аз камыс болгон жанагы окуучулардын ата энелери же мугалимдердин арасында болсо ошолор боюнча дагы тизмеге киргиздик. Төртүнчү Ленин райондук администрациясынын расмий баракчаларында бул интернет булактарынан алган списоктун негизинде түзүлөт. Ошондой эле башында ушул жаңы илдет башталып атканда эле биз районда 3 телефон номерин берип, ыкчам чалуу номерлерин аркылуу кабыл алып жатабыз. Бүгүнкү күнгө ошо телефон аркылуу бизге байланышкандардын саны 3357-ге жетти. Ошонун баарына бүгүнкү күнү буюрса жардам берилип жатат. Бүгүнкү күнгө карата телефон аркылуу чалуулар күндөн күнгө буюрса азаюуда. Эмне башынан бери баягы буюрса ордунан биздин берген жардам жетип атат дегенди билгизет. Ошондой эле өкмөттүн тапшырмасынын негизинде Ленин райондук администрациясынын аймагында жанаша жайгашкан Чүй облусунун Сокулук, Аламжин райондорунун Ал Арча, Жер ынтымагы, Селекционный, Ак Ордо 2, Ак Ордо 3, ТЦ2 конуштарынын тургундарына 1067 санда азык түлүк пакеттери жардам катары бөлүштүрүлгөн. Бүгүнкү күндө дагы өкмөт тарабынан 150 кап шекер, 500 кап un, 2,5 миң азык түлүк баштыктары даярдалууда. Буюрса жакынкы арада 2,5 үй бүлөгө бул үстүдөгү айтылып кеткен 6 коңушка дагы таратабыз. Азык түлүк коопсуздугу боюнча шаарда өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал биринчи кирген күндөн тартып Ленин администрациясы тарабынан бир топ алгылыктуу иштер жасалууда. 20-жылдын өзүңүздөр билгендей башында 14-15 марттан тартып социалдык жактан маанилүү азыктарга өзгөчө унга негизсиз баалардын көтөрүлүшү боюнча администрациянын адистери ордунан иш алып барып, администрацияга баалар боюнча ыкчам маалыматтар берип турушту.
Бишкек шаарынын мэриясынын борбордук аппаратына баардык сандык маалыматтар жана фото отчеттер өз убагында берилип турду. Ошондой эле супермаркеттердеги биринчи керектелүүчү товарларга жана запастарга мониторинг жүргүзүлүп туруп, бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүлүп келет. Ага удалаш эле ОРВ тумоосун, коронавирус жана башка инфекцияларды жайылышына жол бербөө максатында Бишкек шаарынын санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борбору менен бирдикте эпидемияга каршы соода борборлорунда, базарларда, дүкөндөрдө, базарлардын айланасында санитайзерлерди орнотуу, бет кап, кол каптарды кийүү жана өз убагында алдын алуу иш-чараларды жүргүзүү боюнча иштер жүргүзүлдү. 20-26 марттан баштап Арча Бешик, Ак Ордо, жаңы конуштардын тургундарына ыңгайлык түзүү максатында Акун, Алия, ун компанияларынын ярмаркалары уюштурулду. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн социалдык маанилүү товарлардын айрым түрлөрүнүн бааларды убактылуу мамлекеттик жөнгө салуу киргизүү жөнүндө токтомун аткаруу максатында ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлгөн. Жумушчу топ тарабынан Глобус, Фрунзе, Народный соода түйүндөрү, Ош базары сыяктуу ири соода субъектилердеги бааларды туруктуулугу боюнча текшерүүлөр уюштурулган. Азык-түлүк коопсуздугу менен туруктуулукту камсыздоо максатында Бишкек шаарынын комендатурасына муниципалдык администрация тарабынан Яшар групп, БМК, Акун, ЖЧК кызматкерлерине кошумча өткөрмөлөрдү берүү жөнүндө кат жөнөтүлүп, толугу менен чечилип берилген. Бүгүнкү күндө Ленин районунун аймагында жайгашкан Ош базары, Дордой Дыйкан, Народный, Фрунзе, Глобус супермаркеттеринде жана чоң ири дүкөндөрүндө социалдык маанилүү товарларга жана биринчи зарылдыктагы товарларга баалар боюнча мониторинг күнүгө жүргүзүлүп турат. Райондун өндүрүшү боюнча өзгөчө абал мезгилинде өнөр жай ишканалары райондун тамак аш, фармацевтикалык, химиялык тармактарындагы керектелүүчү өндүрүштү чыгарууну, азык-түлүк медициналык маскалар, гигиеналык продукциялар, антисептик, бактерияга каршы каражаттары колго алышкан. Ошондой эле бүгүнкү күндө район боюнча баардыгы болуп 69 ишкананын 21 гана иштеп турат. Бишкек эркин экономикалык аймагында апрель айынын аягына карата 40 ишканадан 26 ишкана иштеп жатат. Муниципалдык администрация экономикалык ишмердүүлүктү калыбына келтирүү максатында салык кызматы менен биргеликте этап менен бүгүнкү күндө иш алып барууда. Бишкек шаарынын комендатурасына чарба субъектилерине уруксаат кагаздарын берүүдө, көмөк көрсөтүү жана оперативдик түрдө чечүү үчүн муниципалдык администрациянын биринчи орун басары менен бир кызматкери комендатурага жөнөтүлдү. Мындан тышкары Бишкек шаарынын комендатурасына 20-жылдын 1-майындагы номер 61 приказынын биргелешкен мобилдик топтору түзүү жөнүндө буйругун аткаруу үчүн Ленин райондук администрациясынын буйругу менен салык кызматынын, ички иштер башкармалыгынын жана муниципалдык аймактык башкармалыктардын кызматкерлеринин арасында мобилдүү 6 топ түзүлүп, бүгүнкү күндө тартипке ылайык чарба субъектилеринин ишмердүүлүгүн жөнгө салуу, көмөк көрсөтүү иштерин жүргүзүп жатышат. Ленин району боюнча бүгүнкү күнү каржы булабыз боюнча маалыматтарды кошуп кетейин деп атабыз. Бул Ленин районунча бүгүнкү күнү январь-февраль айында бизде деген толук кандуу каржы булабыз толду эле. Бул бүгүнкү күнү январь-февраль айында план 115 миллион сом аткаруу план болсо, анын 114 миллион сомду түзгөн. Бул 99,2% түзөт. Мында жетин 1 миллион сомго жетпей алган. Январь-февраль айларында 255 миллион сом аткарылышы 257 миллион сомду түздү. Бул 100%, 100,9% түзөт. Мында жетканда 2,2 миллион сомго көп түшкөн. Үстүбүздө жылдын март айында аягында Кыргыз Республикасынын аймагында коронавирус инфекциясынын таралышы жана өзгөчө кырдаал режимин киргизгендигине байланыштуу
көптөгөн чарбакер субъекттер өз ишин токтотуу жана бүгүнкү күндө иштебей турат. Бул киреше бөлүгүнө таасир өтүүдө. 1 айлык план үчүн март айына карата аткаруу план 68,4 гана аткарылган, же 53,1 миллион сом түшпөй калган. Ошондо январь-март айларынын планы 88% аткарылып атат. Мындайча айтканда, ошондо биринчи кварталга 50,9 миллион сом аз келип түшкөн. Ушул жылдын аягына чейин Ленин районунун кирешелер боюнча түшпөй калуу божомол менен 265 миллионго барбай калат деген божомол бар. Сөзүмдүн аягында жалпы калкка оор турмуштук кырдаалда азык түлүк жардамын көрсөткөн адамдарга, курулуш жана өндүрүш компанияларга өзүм атынан терең ыраазычылык билдирип кетем. Бүгүнкү күнү ошо элдин кайдыгер карабастан ошо компаниялардын жардамы менен абдан чоң жардам берилип келатат. Ошол эле маалда биздин райондук администрациянын жана МАП кызматкерлери, үй, кварталдар, кайдыгер карабан жарандар жана ыктыярчыларга ушундай оор турмушта кырдаал учурунда көмөк көрсөткөндүгү үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Ошону менен бирге баарыңыздарды бүгүнкү 5 май Кыргыз Республикасынын Конституциясын кабыл алган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат. Токтосун Султанович, мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Ушун менен бирге расмий тилде маалымат берип койсок. Здравствуйте, уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые горожане. Позвольте вам предоставить информацию муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району о проводимой работе по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Для оперативного исполнения поручений на местах выполняют свою работу муниципальные территориальные управления номер 1, 2, 3, 4, 5 и Чоңарык. Всего на территории района находится 11 жилых массивов. Население района составляет 267 тысяч. На 4 мая 2020 года на территории Ленинского района было выявлено 82 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Доля по городу на сегодняшний день составляет 35,5%. Из них 6 завозных, 76 местных случаев. Также выявлено 223 контактных лиц, это из близкого окружения, это первая категория. Из них сняты с наблюдения 62 человека. Так, на территории города Бишкек организовано 8 обсерваций. Из них 5 находятся в Ленинском районе. Это отель «Гарден», отель «Аккеме», общежитие Турецкого университета, общежитие по улице Интергельпо и Национальный хирургический центр имени Мамакеева. На базе Объединенного центра семейной медицины номер 1 Ленинского района сформировано 10 мобильных групп для наблюдения за состоянием здоровья лиц, находящихся на карантине в домашних условиях, с включением в состав бригады по 4 человека. Это врач, врач-эпидемиолог, лаборант, водитель. Также организована работа колл-центра из 4 человек. Ежедневно ведется отчет по работе мобильной бригады, а также установки мобильных приложений. Для организации работы мобильных бригад мэрии города Бишкек выделен транспорт, питание, ГСМ и средства индивидуальной защиты. Всего мобильными бригадами произведено 2380 выездов по Ленинскому району. Во исполнение решения республиканского штаба мобильными группами проводится работа по обследованию и отбору анализов. Так, из 82 зараженных случаев определено 49 очагов, в том числе по жилым массивам 17 очагов. Во всех очаговых зонах мобильной бригадой были взяты анализы на коронавирусную инфекцию. У ближайших домов положительных результатов не выявлено. Муниципальным предприятием «Тазалык» на сегодняшний день дезинфицировано 55 улиц, тротуаров, подземных и надземных пешеходов, путепроводов, бетонных и металлических ограждений и мечетей. Жилых массивов города и мест обсервации для прибывших граждан из стран неблагополучной эпидемиологической ситуации в отелях «Аккеме», «Гарден».
Всего для дезинфекции задействовано 4 работника, 9 спецтехники. Муниципальным предприятием «Тазалык» проведена работа по дезинфекции 271 контейнерных площадок для сбора твердых бытовых отходов и 1658 мусорных контейнеров. Работа по дезинфекции продолжается. С 25 марта по 30 апреля 2020 года на территории района функционировало 13 санитарно-гарантийных блокпостов. На сегодняшний день функционирует 4. Информация о проведении разъяснительных работ среди населения. На официальной странице Facebook и Instagram муниципальной администрации и сотрудников администрации освещается информация о соблюдении режима в период введения чрезвычайного положения и комендантского часа, а также со стороны сотрудников МТУ, квартальных, домовых комитетов проводятся разъяснительные работы среди населения об ограничении передвижения в период введения чрезвычайного положения. Дополнительно, в выходные дни в супермаркетах «Народный», «Фрунзе», «Глобус» и «Мигрос» в целях недопущения ажиотажа в соблюдении санитарных норм сотрудниками МТУ проводятся разъяснительные работы о соблюдении социальной дистанции между людьми и не создавать массовое скопление людей, а также обязательно использовать средства индивидуальной защиты. На 4 мая 2020 года на территории Ленинского административного района оказана гуманитарная помощь 1134 семьям. Начиная с начала апреля месяца начата работа по оказанию продовольственной помощи населению. В частности, продуктами питания граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, состоящихся на учете Управления социального развития Ленинского района города Бишкек, а также людей, которые проживают на квартирах или же фактически проживают на территории Ленинского района. Продовольственная помощь населению оказывается по 5 основным источникам. Первый – это по линии правительства Кыргызской республики, по линии местного бюджета, по линии частного бизнеса и по линии арабских фондов, которые находятся и работают у нас в Бишкеке. Кроме этого, помощь оказывают также инициативные граждане без утвержденного списка и на свое усмотрение. Также формирование списка нуждающихся граждан производится следующим путем. На сегодняшний день очень много звонков, и сейчас хотелось бы рассказать по источникам, как нам поступает и как мы формируем эти списки. В первую очередь это идет список лиц, состоящихся на учете в Управлении социального развития Ленинского района. Второе, по спискам, составленным председателями квартальных и домовых комитетов, также ТСЖ. Третий, по спискам, формированным через РЦО Ленинского района, путем содействия оказания помощи учителям и малоимущим семьям школьников. Четвертое, по обращениям, поступивших через социальные сети Instagram, Facebook, на официальной странице муниципальной администрации, мэрии города Бишкек. Также районной администрацией созданы горячие линии по 3 номерам, это 65 69 20, 0702 18 43 28, 0551 18 43 28. Принимаются заявки на оказание продовольственной помощи и в дальнейшем списки формируются нашими специалистами, делятся по территориальности и направляются в адреса МТУ для рассмотрения поступивших заявок в целях предотвращения повторного попадания в список лиц, которые уже получали. Что касается общей статистики поступивших звонков о оказании гуманитарной помощи, в тот период с 1 апреля по сегодняшний день поступило 3357 заявок. Из них 574 граждан обратились повторно. На сегодняшний день, в принципе, заявленные люди полным объемом получают, еще остались, мы скоро еще доставим всем, кто написал на сегодняшнее заявление. На сегодняшний день можно отметить, что звонки, поступающие на вышеуказанные номера, день за днем уменьшаются. Также по поручению Республиканского штаба муниципальной администрации города Бишкек по Ленинскому административному району
Была распределена помощь жителям ближайших жилых массивов. Это Аларча, Жер ынтымағы, Селекционная, Агордо-2, Агордо-3 и ТЭЦ-2 по территориальности, относящейся к Сокулукскому и Алымдинским районам Чуйской области в количестве 1067 продуктовых пакетов. На сегодняшний день идет подготовка к раздаче еще 2500 продуктовых наборов для жителей вышеперечисленных жилых массивов. С первых дней чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения Ленинской муниципальной администрации проделана большая работа. Так, с 14-15 марта при необоснованных спекулятивных завышениях цен на социально значимые продукты, в особенности на муку, на рынках и магазинах района были закреплены специалисты администрации, которые проводили разъяснительную работу по пресечению противоправной деятельности юридических и физических лиц. Оперативно каждый специалист докладывал информацию по ситуации с ценами в администрации, где вся информация сводилась и направлялась в центральный аппарат мэрии города Бишкек с количественными данными и фотоотчетом. Также проводился мониторинг запасов и товаров первой необходимости в супермаркетах и в магазинах. Параллельно в целых недопущений и распространения коронавирусной и другой инфекции совместно с СГСН города Бишкек проводились дезинфекционные мероприятия на местах скопления людей, в торговых центрах, рынках, детских площадках, тротуарах вокруг рынков. Были розданы санитарные предписания с рекомендациями об установке санитайзеров и своевременного проведения профилактических мероприятий. С 20 по 26 марта в связи с перебоями поставок муки на прилавки супермаркетов и рынков района для удобства жителей новостроек и в целях снятия напряженной ситуации и ажиотажа цен на муку после переговоров с крупными мукобольными компаниями Ахун и Алия были организованы ярмарки. Во исполнение постановления правительства Кыргызской Республики о введении временного государственного регулирования цен на отдельные виды социально значимых товаров была создана межведомственная рабочая группа. Рабочая группа из числа представителей отдела ГКМБ по Ленинскому району, ГСБ по городу Бишкек и УВД района и специалистами муниципальной администрации был осуществлен обход крупных торговых объектов «Глобус», «Фрунзе», «Народный», рынка Ош-Базар и других оптовых складов на предмет выявления завышения цен на социально значимые товары. При выявлении искусственно завышенных цен на продукты питания, лекарства проводился и проводится разъяснительная работа о недопущении завышения. Зафиксированные факты направляются в антимонопольный орган для принятия соответствующих мер в отношении нарушителей. На сегодняшний день, период чрезвычайного положения, промышленные предприятия района пищевой, фармацевтической, химической отраслей обеспечивали выпуск продукции первой необходимости. Продукты питания, медицинские маски, гигиенические продукции, антисептики и бактерицидные средства. Так, по району из 69 промышленных предприятий на сегодняшний день работает 21. На территории СЭС Бишкек из 40 промышленных предприятий к концу апреля работали 26 предприятий. В целях оперативного решения задач и оказания содействия при выдаче пропусков хозяйственным субъектам, возобновляющим свою деятельность, были откомандированы первый заместитель главы и сотрудник муниципальной администрации в комендатуру города Бишкек. Кроме того, во исполнение приказа комендатуры города Бишкек от 1 мая 2020 года за номером 61 о создании совместных мобильных групп распоряжением муниципальной администрации создано 6 мобильных групп. В разрезе МТО из числа сотрудников территориальных управлений, УВД и УГНС Ленинского района. Мобильной группой проводится соответствующая работа среди субъектов предпринимательства в условиях экономической деятельности, разрешенной в режиме ЧП. Также кратко хотелось бы остановиться информация по бюджету. Всего на 2020 год, с начала 2020 года доходный план местного бюджета Ленинского района выполняется следующим образом. За январь месяц текущего года выполнен на 99,2%. За февраль месяц исполнение составило 109%. С конца марта текущего года в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории Кыргызской Республики и введением режима ЧС
и далее режима ЧП, многие хозяйственные субъекты приостановили свою деятельность и не работают по сегодняшний день, что повлияло на доходную часть. Месячный план за март исполнен 68,4% или поступило меньше на 53,1 миллион сом. Тем самым за январь-март план выполнен на 88% или поступило меньше на 59 миллионов сомов. Далее ситуация по доходам в апреле усугубилась и составила 55%. За январь-апрель 2020 года невыполнение доходной части составило 113,7 миллионов сомов. План выполнен всего на 79,3%. До конца текущего года выпадение по доходам Ленинского района ожидается в сумме 265 миллионов сомов. В завершение хотелось бы поблагодарить всех лиц, которые оказывали продовольственную помощь населению в тяжелой жизненной ситуации, всем компаниям, которые у нас работают, также фондам, которые предоставили помощь. И, конечно, хотелось бы поблагодарить всех сотрудников квартальных комитетов МТУ района за труд при раздаче развозке продовольственной помощи населению. Также, уважаемые горожане, хотелось бы поздравить вас с Днем Конституции Кыргызской Республики, с сегодняшним праздником. Спасибо. Спасибо большое. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Ленин администрациялык району боюнча Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык администрациясынын башчысы Аким Султанов Токтосун Султанович маалымат берди. Брифингди түзүүдөн ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, 5 канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРден YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Вас проинформировал глава муниципальной администрации мэрии города Бишкек по Ленинскому административному району Аким Султанов Токтосун Султанович. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, а также на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство и 1 радио. Спасибо за внимание.